Дүйнөдө байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым чоңоюуда жана мындан ары дагы чоңое бермекчи. Мындай прогнозду Oxfam эл аралык кайрымдуулук фонду Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумда билдирди. Уштапта дүйнө калкынын 1%ын түзгөн эң бай адамдар жалпы дүйнөлүк байлыктын 48%-на ээлик кылат. Дагы 46% болсо бай адамдардын колунда. Алар дүйнө калкынын 5тен 1-ин түзөт. Ошол менен дүйнө калкынын калган 79%, же 5 миллиард 530 миллион кишиге бардык байлыктын 6 гана пайыз үлүшү туура келет. Кызык бир көрсөткүч. Дүйнөдөгү эң бай 80 адамдын колундагы байлык эң жакырделген 3,5 миллиард адамдын колундагы каражаттын баарын чогулткан суммага тете. Өткөн жылы эле мынча көлөмдөгү байлыкка 388 миллиардер ээлик кылып келген. Oxfam'дын прогнозуна карасак, байлар мындан ары дагы байып, 2016-жылы жалпы планета байлыгынын 52%-на ошол жогоруда айтылган 1% ээлик кылып калат. Ал эми жакырлар барган сайын жакырланат. Мындан 12 жыл мурун дүйнөдөгү миллиардерлердин саны 935 болгон болсо, ушул тапта жер планетасында 1682 миллиардер катталган. Ал эми дүйнөлүк миллиардерлердин саны дагы 8 жылдан кийин болжол менен 38%га өсөрү болжонууда. Азыркы миллиардерлердин 88%-ы эркектер, ошондо дүйнөдөгү миллиардер аялдардын саны 202. Ал эми 1480 мырза миллиардердин 5 гана пайызы, тактап айтканда 74-ü бойдок. Ал эми аял миллиардерлердин 89% үй бүлөлүү. Миллиардерлердин 65% болсо self-made, башкача айтканда ата-энесинен калган байлыкты мурастабастан өз эмгеги менен миллиардты тапкандар.